Алиянын өлүмү боюнча барыңыздар билсеңиздер керек. Турганга болгон. Биз эмес 60 киши салып кетти, бияка келип. Амсалышты. Сен эмне окуп калдың? Жетекчилер орун басарда мына жерде 4 отуруп. 4 орун басары, жетекчи кыз 5 өтеңби? Жок, биякта ким кармап турасыңар? Эмне кармап турасыңар? 60 киши эмне кармап турат? Эмне негизинде кармап турасыңар анда? Давай анда силерге мына 5 мүнөт берет, кетип калыңыздар. Так эле ушул коргоо органдарында 2 сааттан кетишет. Анан алар бизди ит кылгандай кылышты болот. Автобуска жулкулдатып, аялдарга дагы, энелерге да карабайт экен булар. Милициялар азыр эмне болуп калган билбейсиз. Отурбай! Эй, кой бер. Эй, кой берсең, тиш дарылоочу жайдан каза болгон 3 жашар Алиянын өлүмү боюнча барыңыздар билсеңиздер керек. Ал үчүн биз азыр Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө келдик. Эмне себептен келгенибиз өздөрү кан жутуп, өздөрү кайгырып турган ата энесин бул жакка башкы прокуратуранын алдында митинг уюштурдуңар деген үмүттө жакындарын бардыгын алып келди. Ал эми Алиянын жакындарынын талабы ошол медицина кызматкерине коюлган берене жеңил болуп калгандыгын, аны 130 беренеге которуп берүү жөнүндө талаптары болгондугун айтышат. Башкы прокуратуранын первый заместитель чыгып орун басары. Бизге биздин сөздү укту. Анын чечими болсо ошол Алиянын ишин караган тергөөчүнү чакырып, биздин көзүнчө айтып, токтомду өзгөртүп келе деп сунуш берди. Бергенден кийин жарым саат ичинде кайра тергөөчүлөр келип, так маалымат айтпагандыктан ошол Октябрь эменин роудунун кызматкерлери келип, бизди ошо салып кетишти. Биз эмес 60 киши салып кетти, бияка келип. Амсалышты. Сен эмне окуп калдың? Биз аркасынан келдик. Биз качып кеттик да, мындай айтканда. Биз качпай эле мында алсак турдук да, баары биз батпайт болчубуз. Автобуска батышынча салып кетишти баарын. Пресс-служба жок болду, жетекчиликке кирсек болобу? Каякта жүрөт? Жетекчилер орун басарда мына жерде 4 отуруп. 4 орун басары, жетекчи кыз 5 өтеңби? Ким бар? Бул жакта бирөө калды да акыры. Бирөө жарым бардыр? Бирөө жарым бардыр эми? Абет болгончо эле баары бирөө жооп бериш керек бар. Баары бирөө турат. Бүт партия ошака жеткен, сүйркөө онун ошакта кеткен. Жок, анда бияка эмне кармап турасыңар анда? Солар эч ким жок. Жок, биякта ким кармап турасыңар? Эмне кармап турасыңар анда? 60 киши эмне кармап турат? Эмне негизинде кармап турасыңар анда? Кармасаңар анда келгиле протокол шар-шар түшкүргө шарт кетиргиле, алардын убактысы бар, балдары бар, садик бар дегендечи. Эмне негизинде кармап турасыңар? Маселе ошондо болуп атпайбы? Ал жетекчилерден мына жакта деген могу, мына жетекчилерден 5 орун басарлары менен шыгыр айтты менечи. Эч кимиси жок ага. Уже обед бүттү уже. Обед мага канча сатарсаң? Канча? Эми мен бир нерсеге таң кала берем да. Башка мамлекеттик кызматкерлерди баарында 1 саат обед кылышат да. Ал так эле ушул коргоо органдарында 2 сааттан обед кылышат. Давай анда силерге мына 5 мүнөт берет. Сен биз көргөн күнү жаман күнү барып калдың. Кой бер. Биз бүгүн Ген прокуратуранын астына барганбыз. Талап коюп барганбыз. Жөн эле митинг кылдык. Баягыдай митинг деле болгон жок. Жөн эле суранып барсак, акыйкаттык деле талап кылып бардык. Акыйкат издеп ошол жактан жардам болобу десек, алар бизди ит кылгандай кылышты наоборот. Ит кылгандай кылып, Октябрьский роудунун милициялары, начальниги бар экен. МВДнын жанагы старший следователь да жүрөт. Баары ошолор барып алышып, бизди автобуска жулкулдатып, аялдарга дагы, энелерге да карабайт экен булар. Милициялар азыр эмне болуп калган билбейсиз. Каякта карап атышат, эмне деген бизде закон жок экен, эч кимге ишенбей да калдык. Бизди жулкулдатып, баарыбызды сүйрөп, колдорубуздан бери көк ала кылып туруп, мына азыр Октябрьский роудунун бороосунда турабыз, бир автобус жалаң аялдар. Биз акыйкатты издеп барганбыз. Ошо жака 3 жаштагы Алия Кубанычбекованын сот иштери боюнча. Бирок бизге ал жактан эч кандай эме берген жок. Бизди баарыбызды автобуска тыгып, провокацияны милиционерлер өздөрү кылды, милиция роботудагылар. Өздөрү кылып, өздөрү бизди ушул жерге бир автобус кылып жүктөп келишти. Балдар бас!
Niye arsan provokasyon yapıyorsun? Niye provokasyon yapıyorsun? Al ne kıldı? Can ne kıldı? Al ne kıldı? Fabrika girmeyecek mi? Birinin mitingge zapret atıyorsun. Şimdi oldu. Жоқ, қағаз Al balam. Алып шыққыла, біз азыр жол сазыр не? Автобус. Давай анда силерге мына 5 минут берем, кетип Анда калыңыздар. тол қылайлы. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө келгенбиз. Бирок бул жактан жетекчилиги да жок, же басма сөз кызматкери да жок. Бир канча убакыт күтүп отуруп, айла жок. Биз кетүүгө туура келди. Эми бул жактагы жарандарды баягы менин билишимче митинг уюштурду деген негизде административдик протоколдорду түзүп эле кое беришет. Бирок эң негизгиси ал кеп протоколдо болбойт. Кеп бул жерде өздөрү кан жутуп кайгырып турган ошо Алиянын жакындарына милиция тарабынан, күч органдары тарабынан мындай кадамдарга баруу бул өтө бир осолдук болуп калды деп эсептесек болот.